Ал эми жанагы Ромео менен Джульетта деген бар го, Шекспирдин чыгармасы. Мындан 500 жыл мурун да ал Ромео менен Джульетта. Шекспир 500 жыл. Джульетта 13 жашта болгон. 13 жашта 17-18 жаштагы чоң кыздын кыймыл аракетин аткарган да. Эстет. Ал эми мындан 200 жыл мурунку Наполеон. Наполеондун Францияда кодекс бар экен, мыйзамы. Ошондо биздин кыздар 13 жаштан баштап турмушка чыгышат деп жазып койгон экен да. Демек 12-13 кана. Мындан 500 жыл, 200 жыл, 9 жыл карай турган болсоң. Андан ары кетсеңчи, дагы ошондой экен, кара. Ошон үчүн 9 жашта жетилип калбосо жөн эле да. Ошол учурда. Анткени пайгамбарыбызды ошол Меккеде капырлар пайгамбарыбыздын ар бир минусун байкап турган да. Кайсыл жагын тапса эле WhatsApp'тарга, Instagram'га кете баштайт да биздин сөз менен. Бирок эмнеге Айша энебизге үйлөнгөндө эчтеке жок. Норма болгон да. Ошондо ошо социологияны жакшы билбесе, мурунку заманда адамдардын ой жүгүртүүсүн адам күмөнгө түшүп калат. Пайгамбарыбыз эмнеге мындай болгон деп көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул нерсени дагы эми сабак кыска болгондуктан терең кирейин деген ушуга чейин жетишет деп ойлойм да. Демек Айша энебиздин ошондой 6 жашында куда түшүп, анан 9 жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз менен жашап баштаган. Айша энебиздин ошентип баягы жаш, зээндүү, акылдуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кеткенден кийин канча жыл жашады дедик? Эми карагыла. Ушул жагын айтам да, хадиске киребиз. Өзгөчөлүгү таква, илимдүү алым, муфти. Муфти. Муштахид муфти. Таквалыгын ала турган болсок, таквалыгы өтө көп. Ошолордун бири мисал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан кеткенден кийин мусулмандар жакшы жашоо башталган да, токчулук. Ошондо Умар радиаллаху анху эң биринчилерден болуп соцпомощь ачкан да. Бадырдагыларга мынча пенсия беребиз, балдарына мынча, Ухудтагыларга мынча. Эң кымбатты Айша энебизге беришкен. Муавия радиаллаху анху Айша энебизге 100 000 дирхам берген дейт. Бирок ошонун баарын алып туруп бүт берчи дейт, садакага дейт да. Bir gün ошол Абдулла ибн Зубайр, Асма энебиздин кызы, эжекесинин баласы угуп калып элдин көзүнчө кыйкырган дейт да. Ушул күндөн баштап эгерде Айша апам элдерге таратканын койбосо, анда мен мындай кылам деп айтканын Айша энебизге жеткенде өтө катуу таарынган экен да. Үйүнө киргизбей койгон да. Кийин сүйлөшпөй өтө кыйналып жүргөн да. Yani элдешкен жери бар, аяка кирбей эле коелу. Кыскасы садакасын айынан да. Орозодо өзү ачка калат эле, кызматчылар айтат, акчасын баарын берип салып калып калган учурлар болгон дейт да. Ошон үчүн ошол жакшылыктардын баарын көрүп ыйлайт эле дейт да. Мен Алланын элчиси менен жашаган учурумда силер жакшы жеп атасыңар, ичип атасыңар, жок. Алланын элчиси менен жашаганда биз эки гана нерсе жейт элек дейт да. Эки кара менен тамактанат элек. Бирөө суу, бирөө курма дейт. Курма кара, суучу. Кир суу болгон үчүн кара дейт да. Таза эмес да. Фильтрдин суусу эмес. Кир суу, кара суу. Таквачылыгынан эми айта кете турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдин үйүндө кайтыш болду? Айша энебиз. Пайгамбарлар кайсыл жакта кайтыш болду, ошол жакта көмүлөт да. Айша энебиздин үйүндө көмүлдү, коюлду. Анан жанына атасы, күйөөсү коюлду, жана атасы Абу Бакыр коюлду. Үчүнчүсү өзүнө болчу. Бирок Умар радиаллаху анху өзү сурангандыктан, Умар радиаллаху анху ушунчалык сыйлагандыктан, Умар радиаллаху анху ушунча сыйлайт эле да Айша энебиз. Ушунча сыйлайт эле дейт. Сыйлагандан өзүнүн ордун берди дагы, өзү каяка көмүлдү? Жаннатул Бакыйга коюлду. Эми кара, Умар радиаллаху анху коюлду, Абу Бакыр коюлду, пайгамбарыбыз коюлду саллаллаху алейхи вассалам. Айша энебиздин үйүндө бир бөлмөдө жашайт да. Анан парда тартып койот эле дейт да. Эмнени айтайын деп атам муну? Качан парданы ачып жана кабырларга зиярат кылган учурда Умар радиаллаху анху сыйлагандыктан чүмкөн алат эле дейт да. Таквачылык гана дейт. Антип чүмкөнүш шариатта, фыкта өзү жок нерсе, кабырда бүт жок. Ушунчалык сый болгон дейт да. Чүмкөнүп алып отурат эле дейт да ошол жердечи. Карагыла. Мына ошол Айша энебиздин таквачылыгы, эми Айша энебиздин ажылыкка бар умра кылган тавафтагы таквачылыктар өзү башкача да. Ал жака эми китептерден окуп аласыңар.
Эми маселеге келе турган болсок, Айша энебиз кандай? 2000 канча хадис риваят кылды? Бул хадис башка. Бирок хадис менен аяттан Айша энебиз фык маселе суруп чыгат эле, муштахид болгон да. Бир жолу пайгамбарыбыз үйүнө келди. Бухариде келген хадисти пайгамбар Айша энебиз айтып берет да. Айша дейт, пайгамбар айтат да: "Ман хусиба узиба" деген хадис бар. Ау кама кала наби, ушул сыяктуу да. Кимде ким эсеп кысапка алынса акыретте ал азапталат деген хадис аят да. Айша энебиз угат дагы эсеп кысапка ким Алланын алдына түшсө азапталат экен дегенди айтты. Ана пайгамбар Алланын элчиси дейт. Кара, хадисти уккандан аналогия жүргүзөт да. Жөн эле ээрчип кетпейт да. Алланын элчиси дейт. Ии дейт. Аятчы дейт. Кайсыл аят дейт да. Аят бар эмеспи дейт. Кимдин амал кептери оң колунан берилген болсо ага эсеби жеңил болуп, Алла ыраазы болуп эшикке кирет деген бир мааниде аят бар. Бул каяка алып барабыз бул аятты дейт да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооба дейт. Бул азыркы хадис менен бул аятты кошкондо бир маани чыгат дейт да. Кандай маани чыгат десе, эсеп кысап эки болот дейт. Хисабул ард, хисабун никош. Бир бар эсеп кысап Алла бардыгын ийне жүнесин териштирип туруп, андан өтүш кыйын. Мен айткан хадис ушул дейт. Бул экинчи эсеп кысап бар, Алла ийне жүнесин карабайт дейт. Жөнү сыртынан карап эле, үстүнөн карап эле өткөзүп ийет дейт да. Ал аят ушул дейт да. Демек Айша энебиз ушинтип пайгамбарыбыз менен баарлашып билим алган экен да, башка сахабалардай болбойчу. Урва деген сахаба болгон, билесиздерби? Урвадан бир жолу мынтип фатва берип коет да. Аят бар да: "Инна сафа вал марва", сафа менен марва мин шаирилла, Алла субхана ва тааланын бороондуу бир белгилеринен дейт да. Кимде ким ажылыкка, жумурага барган болсо, сафа менен марванын ортосунан чуркап койсо, эч кандай зыян болбойт деген аят бар да. Анан Урвадан мынтип фатва бериптир. Ким ажыга, жумурага барса, сафа марвадан чуркабай эле койсо болот депчи. Алла Таала Куранда сафа менен марва Алланын бороондуу жакшы диндеги белгилерден, ким ажыга, жумурага барса, экөөнүн ортосунан чуркап койсо эч кандай зыян эмес дегенде, демек зарыл эмес деп түшүнүп алган экен да. Айша энебиз жок дейт, туура эмес дейт. Сен аятты такыр туура эмес түшүнгөнсүң дейт. Эмнеге десе, чуркаш керек дейт да Айша энебиз. Эмнеге чуркаш керек десе, анткени ошолчу сахабалар негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болгонго чейин ошол тегеректин баары Ибрахим алейхиссалам жашап өткөн жер да. Сафа марва Ибрахим алейхиссалам аялы чуркаган, Кабан Ибрахим алейхиссалам салган, ошол жактын баарын дини, Алланын ислам дининдеги жөрөлгө болгон. Кийин шайтан ушундай кылып койгон, бутпарастар келип ошол жакка башка кудайга сыйынгандар, ташка сыйынгандар келип, ошону өзүлөрүнүн динине буруп алган да. Жанагы Кабанын ичинде канча деген таштар толтуруп алышкан да. Эми карап тур. Алла ошонун баарын тазалаган да. Сафа марвада бир жакта Исаф, бир жакта Наила деген эки кудайды коюп койшкан дейт да. Мурун. Ошол жакка сыйынышчу дейт. Сахабалар коркушчу дейт да. Анан ошого карап атат го, ошого айтылып атат го деп, ошого барбай эле койсо болот деген мааниде айткан экен да. Анан Айша энебиз жок дейт. Анын баары кеткен, Алла баарын тазалаган дейт. Тескерисинче эми бара берсеңер болот деген сөз болчу дейт да. Түшүнүп атабы? Эми барсаңар болот. Эми силерге барыш важип деп айтылган болчу дейт. Деп ошентип айткан Айша энебиздин фатвасы бар. Ал эми Абдулла бин Амр бин Ас аялдарына чачтарын түйүп алса, чечтирип алып гусул алдырчу да. Айша энебиз жок дейт. Пайгамбарыбыз менен бир мен чого гусул алчымын да. Качан биздин чачтарыбыз түйүлүп турганда, биз жөнү куюп туруп эле мынтип коет элек дейт да. Умар радыйаллаху болсо, ихрам киерден алдын такыр элдерге өзүнө дагы миск сепчү эмес экен да. Айша энебиз жок дейт. Мен пайгамбар ихрам киерден мурун өзүм атырлачымын денесин дейт да. Ошон үчүн сүннөт болуп калбадыбы? Абу Хурайра радыйаллаху бир жолу мечитке отуруп, пайгамбардын мечитинде сабак берип атыптыр элдергечи. Анан айтыптыр: орозодо кимде ким жунуп болуп калып, гусулу жок болуп калып, ооз ачканга чейин жуунбай калса, ошол күнү орозо кармабай эле койсун дептир да. Түшүндүңүзбү? Айша энебизге анан эки табийин. Айша энебиз сабак берет да үйүндө. Парданын аркасынанчы. Эркектерге сабак берет, аялдарга сабак берет. Анан эки табийин бар экен, Айша энебиздин шакирттеринен. Айша энебизге сабагын барат экен, анан Абу Хурайра барат экен да. Ошол сабак
фатваны угуп алып туруп чуркамай Айшанын өзүнүн үйүнө барат экен сабаккачы. Анан айтат экен, ушундай фатва болдук эмне? Момундай болсо, орозо кармабай эле койсо болот экен дейт. Айшанын өзү жок дейт, ката дейт да. Тескерисинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо учурунда жунуп болуп калат эле, оозун беките берет эле, кармай берет эле дейт да. Анан тигилер аны угуп алып туруп кайра Абу Хурайра айтып берет да. Фатва негизи ушундай экен деген да. Абу Хурайрадан анху момундардын энеси менден кыйын билет деген да. Мен бул ойдон кайттым деген да. Демек, ушундай окуялар толтура. Бадыруддин Заркаши деген чоң алым бар. Ошол алымдын 200 беттик китеби бар. Айша энебиз кантип башка сахабалардын фатвасын түздөгөн деген. Өтө сонун китеп. Ошону окуп койсо жакшы болот. Мына ошол такыбачылыгы, илими, анан Айша энебиз андан тышкары табып болгон дейт. Чөп менен аялдарды арылап, балдарды да арылачы дейт да, чөп менен дейт. Айтышкан экенсиз, кантип үйрөнүп алдыңыз муну десе, пайгамбарыбызга көп делегация келет эле, динди кабыл алганы, маселе сураган аялдар келет эле, ошолор менен сүйлөшүп отуруп эле үйрөнгөм дейт да. Жөн отурбай үйрөнчүмүн дейт. Балдарды да арылайт эле дейт. Анан рукуя, дем салат эле дейт. Оруп калган балдарга дем салат эле, оруп калган аялдарга дем салып, Айша энебиз эмне кылат эле? Фитотерапевт деп коет мунучу. Чөп менен дарылап, ушундай жакшы кызмат кылат эле. Анан жанагы Америкада, аз Европаны айтпадымбы? Жаш турмушка чыкса болот экен деп. Америкада, Массачусетс деген штатта мындан 16-17 биздин 16 менен 17 кылымдагы соттордун бир документин таап алышыптыр. Ошол документте 16-17 кылымдагы документтин сотторун ачса, Америкадагы бир 10 жаштагы кыз күйөөсүнө ажырашам деп арыз жазган документ бар экен да. Аларда норма болчу экен. Карагыла. Ошону айта кетейин деп мен унутуп калыптырмын. Мына Айша энебиз радhiyallahu анханын берекеси, жашоосу биз үчүн өтө мындай пайдалуу да. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өтө баягындай эркелеген да аялдардан болгон дейт да. Мени кандай жакшы көрөсүз, Алланын элчиси десе, мен сени жипсиз байлагандай жакшы көрөм, ал кандай десе, мен сени биринчи көргөндө сүйөм, Айша деп ушинткен дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламчы. Башка аялдар келип, Алланын элчиси Айшанын үйүнө барганда эле икромдор келип калат, таттыпаттар келип калат. Ошонун баарын сиз алып барат окшойсуз. Жок дейт. Көрсө ал Айша энебизге пайгамбарыбыз барса эле аялдар ошака алып барылып, чочун аялдар икром берип берет экен да. Башка аялдарга барса бербейт да. Анан түшүндүрө албайт да пайгамбар. Түшүнбөйт аялдар. Анан баягындай болуп, аялдар үч жамаат болуп анан биринчи Фатима энебиз жөнөтчүт да. Сиз деген Алланын элчисинин кызысыз, сиз угат да, жанагы икром маселесин бизге деле кылсын депчи. Пайгамбарыбыз адилеттүү. Просто сырттан икром келсе, жанагындай таттыпаттуу келсе, аларга башка аялдарыма келгенде алып келет айта албайт да, туурабы? Анан Фатима энебиз барат экен да. Ким? Ата мен келдим. Кир кызым, эмне болду? Ата аялдарыңыз жөнөттү. Эмнеге? Таттыпаттуу жакшы машынын баары баягындай боло берет экен, тигиндей боло берет экен, мындай боло берет экен. Кызым дейт, ал мындай маселе, тигиндей маселе. Сен мени жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм. Мен жакшы көргөндө жакшы көрөсүңбү? Сиз жакшы көргөндө жакшы көрөм. Анда Айшаны жакшы көр да сен дагы дейт да. Ата болду деп кетет да. Андан кийин аялдар эмне болбой калды, эми дагы айттыралы деп улуураак дагы бир пайгамбарыбыздын аялын жөнөтчүт, акылдуураак деп ал барат. Анан дагы бир келинчегим барат. Бул узунураак окуя, буга кирбей эле коеюн. Кыскасы ошентип Айша энебиздин үйүндө болгон нерселер ушундай болгон да. Пайгамбарыбыз аягында айткан жери бар. Эми Айшанын үйүнө келсем вахий келет, Айшанын үйүнө келсем Жебрейил келет, Айшанын үйүнө келсем таттыпаттылар келе берет. Эми эмне кыл дейсиңер? Атасы жанагындай такыба сахаба болсо, энеси дагы такыба болсо, атасы Алла өзү Куранда мактаган болсо, кызы да ошондой чыгат да дейт да. Көрдүңбү, ушундай болгон да. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө Айша энебиздин үйүндө болуп калат экен. Катары менен пайгамбарыбыз адилеттүү. Анан конок келип калат. Анан конок келип калганда коноктойун деп атса, эшикти тыкылдайт экен дагы. Анан эшикти ачса, пайгамбарыбыздын башка жубайынан тамак берилиптир да. Алланын элчиси, үйүңүздө конок бар экен, тамак бышырдым, мен сизге бербейдим деп бербейиптир деп беретчи. Бул кимге удар тиет катуу?
Айша энебизге да. Бул сен тамак жасай аласыңбы, кандай жасадың болот экен, Алланын элчиси ону конокторду жакшылап коноктоп кой деген намек да. Анан пайгамбарыбыз тамакты ортого коюп, тарелкаларын тияка коюп, анан кишилер менен баарлашып атса, тарс тур тарелкалар сынды дейт да, кухнядачы. Тарс. Пайгамбарыбыз эмне демек ошол учурда? Жок, биз эмне демекпиз башка бирөөчү. Сен мен конок келип отурса, килейген киши деп мени сыйлап келип атса, сен кишилердин көзүнчө тарелканы сындырып депчи. Пайгамбардын коноктору көзүн ачып калып, алайыпчы. Алланын элчиси эмне болду? Элиң эле бир аз кызганып атат деп койду дейт да. Конок кетти да, кеткенден кийин анан барса тарелка сынган. Тамакты бербептир. Жерде жатат дейт тамакчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Айша, бул эмне кылганың? Башка тарелкага бөлүп тамакты башка тарелкага салып, анан тигинде тарелкаңдан дагы алып кел деп туруп, анан бул тарелканы тиги келинчегине берби ага. Сен бирөөнүн оокатын сындырбадыңбы дейт да. Сон тамак жерге салың. Эмне деген? Сен жебесең биз жейбиз деп пайгамбар жеп койду дейт да. Кыскасы пайгамбарыбыз да ошондой сүйүүсүнөн да ошентип Айша энебиз кызганган учурларда пайгамбарыбыз сабыр кылып койгон эмелер көп. Эми дагы айта турган сөздөр бар, бирок ушуга чейин жетиштүү. Токтотолубу? Же улайлыбы? Эми хадиске кирели. Бисмилла. Суроо жокпу буга чейин? Айша энебиз боюнча суроо жокпу? Менимче жетиштүү болду, Мен сахабалардын өмүр баяны болгондуктан ошого чейин жетиштүү. Эми ошол Айша энебиз, момундардын энеси, Абдулланын энеси, Айша радhiyallahu anha эмне деп айтты? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт. Кимде ким биздин мынабырек ушул динибизге андан болбогон нерсени киргизсе, кошсо, ал кабыл кылынбайт деди. Экинчи хадисте кимде ким бул динибизде болгон жок нерсени иш аракет кылып аткарса, анда ал кайтарылат деди. Мындан бидаат деген маселе келди. Бидаат деген эмне? Бидааттын тилдик мааниси бар. Анан шариаттагы мааниси бар. Бидаат тилдик мааниси араб тилинде жок нерсе, анан пайда болгон нерсени бидаат деп коет. Жок болчу, анан пайда болду. Түшүнүктүү болдубу? Шариатта болсо ислам дининин негизги өзөгүнө каршы келген нерсе бидаат. Түшүнүктүү болдубу? Ал кайсы исламдын негизги түшүнүгү? Куран хадис. Куран хадиске каршы келген нерсе. Куран хадистин түшүндүрмөсү эмне бизге? Мазхаб. Демек 4 мазхабка каршы келген нерсе болуп калат да. Түшүнүктүү болдубу? Эми карап тургула. Хадис келди бул боюнча. Алымдар айтат, бидаат боюнча көп нерсе ушул 3 хадиске ортокалат дейт да. Көп нерсе ушул 3 хадистин тегерегинде дейт. Биринчи хадис бул эмес. Биринчи хадис Жабир радhiyallahu anhu риваят кылган хадис бар. Узунураак хадис. Ал жакта куллу мухтасатин бид'a ва куллу бид'атин долала деп келет. Ар бир жаңы пайда болгон, ар бир дейт. Куллу бардык ар бир жаңы пайда болгон нерсе бид'ат. Ал эми ар бир бид'аттын бар адашуучулук, анан башка бир жерде адашкан нерсе тозокко кирет деген бар. Демек Жабир радhiyallahu anhu келген хадис эмне экен? Ар бир жаңы пайда болгон нерсе бид'ат деди. Бул биринчи хадис. Экинчи хадис Айша энебизден келген хадис. Ким бул биздин динибизге андагы болбогон нерсени кошкон болсо деген. Ма лейса минху арабча. Жабир радhiyallahu anhu куллу бид'a деп келет. Куллу деген сөз келет. Мында минху деген сөз келет арабча билгендерге. Анан үчүнчү хадис бул Жарир радhiyallahu anhuдан келген хадис. Ал жакта ман санна фил ислами суннатан хасанатан деген хадис. Ким пайгамбар хадис айтат, кимде ким исламда жакшы сүннөттү баштаган болсо, ага анын сообу берилет. Андан кийин ал адамдан кийин да башка бирөө кылган болсо, ага дагы сооп берилет дейт. Уландысы бар ман санна фил ислами суннатан сайятан. Ал эми кимде ким исламда жаман сүннөт баштаган болсо, ага анын күнөөсү берилет. Андан кийин ал кылганды да ээрчиген болсо, ага дагы андай күнөө берилет деген хадис бар. Демек ушул 3 хадис. Жабир радhiyallahu anhu, Айша энебиз, анан Жарир. Үчөөнүндө бидаат маселеси келет да. Бидаат эми акыйдада бидаат бар, анан фикхта бидаат бар ибадат маселесинде. Акыйдада эми түшүнүктүү. Аларда мисалы муътазилалар чыкты, динде жок нерсени айтып, шииттер чыкты жана башка. Бизге азыр фикхка келели да, фикх, ибадат маселесинде. Ушул 3 хадисти карап туруп эме дейт. Азыркы биздин көз караш менен карасак, исламда түшүнүк 3кө бөлүнүп калды да. Ушул 3 хадистин негизинде. Канчага бөлүнүп калды? Жакшы билип коюш керек муну. Биринчи бөлүктөгүлөр айтышат,
Хадис келдиби? Келди. Мына бир хадис, мына эки хадис, мына үч хадис. Демек, пайгамбар кылбаган нерсенин баары бидат дейт да. Пайгамбар эмнени кылган жок? Сен кылдыңбы бидат дейт. Эмнеге? Мына бир хадис, мына эки хадис, мына үч хадис дейт. Бул биринчи бөлүк. Түшүнүктүү болдубу? Бул туура эмес. Бул аз гана бөлүктөгү адамдар жана жаңы чыккан тайпалар да. Түшүнүктүү болдубу? Экинчидегилер, анан үчүнчүдөгүлөр бар. Экөө туура. Экөөнүн максаты бир, түшүндүргөн эле сөздөр эки башка. Экинчидегилер айтышат, алардын арасында имам Шафи, ушул хадистин негизин карасам дейт, бидат экиге бөлүнөт дейт. Жакшы бидат бар, жаман бидат бар. Пайгамбар кылбаган болсо, сен кылсаң, ал динге каршы келбесе жакшы бидат дейт. Мисалы үчүн, мечитти коздоп койдуң, пайгамбар коздогон эмес. Манты жеп койдуң, пайгамбар манты жеген эмес. Мисалы үчүн, күнүнө 50 рекет намаз окудуң, андай хадис келген жок. Динге каршы келбейби? Жакшы бидат дейт да. Жаман бидат бар дейт. Мисалы үчүн, сен 2 рекет багымдатты, 4 рекет кылып койдуң, жаман бидат дейт. Деп ушинтип экиге бөлөт да. Түшүнүктүү болдубу? Анан сурайбыз да, эмнеге мынтип айтып атасыз десе, ушул 3 хадисти түз түшүнбөйт булар. Ким ушул 3 хадисти түз арабча билип алдым деп түшүнсө адашат. Ошон үчүн бул тайпа чыкты. Бул 3 хадисти мазхабтагы усулу фиқ деген эреже бар. Усул деген. Аны эми шариат окуган балдар билет да. Ошондо ар бир сөздү иликтейт, жиликтейт. Мисалы үчүн, куллу бидатин, ар бир бидат дебедиби? Ошол кул деген 2 тамга сөздү изилдеш керек. Ар бир деген сөз. Ар бир деген сөздү кээде Алла Куранда айткан, пайгамбар хадисте айткан, бирок арасында кээ бир нерсени чектеп койгон учурлар болгон да. Түшүнүктүү болдубу? Ар бир балда, ар бир адам балыкчы шаарында мындай деп койсоң, баары эле андай эмес да. Бирок деген жери бар да, жактачы. Бирок баланчалары тигиндей деп койсоң болобу? Ошондо ар бир жаңы пайда болгон нерсе бидат дегенде ар жагында дагы чектеген нерсеси барбы деген таксис деп коет муну. Барбы десе бар дейт. Ушу экинчи тайпа. Кайсыл десе, мына Айша энебиз. Динден болбогон, андан болбогон нерсени киргизсе деп атпайбы? Демек, динден болгон нерсени киргизсе болот турбайбы деген сөз келип чыгат дейт. Мисалы үчүн, садака динденби? Динден. Мен өзүмө фарз кылып алдым. Күнүгө 1000 сом берем деп. Пайгамбар хадисте айтты эле 1000 сом бер деп. Болобу? Динден бекен садака? Болот. Демек хадисте жок, бирок мен өзүмө милдет кылып алдым да. Сага эмес, өзүмө. Демек бул мен өзүмө жакшы бидат кылып алдым деген сөз да. Көрдүңбү дейт да, көрдүңбү? Ал эми жок, мен үчүн багымдат 4 рекет болот десемчи, бул динден эмес дейт да. Де ушундан билдик дейт. Аны 3-чү хадисте бар деп атпайбы? Ким исламда жакшы сүннөт баштаган болсо ага сооп берилет, андан кийинкилер жаман сүннөт баштаган болсо ага деп атпайбы? Демек бул жакта жакшы нерсени башта деп атат дейт да. Санна дейт. Санна деген араб тилинде иптидаун, жаңы баштоо деп которулат. Бирок ушуну бул биринчи тайпадагы алымдар айтат. Жок, жаңы сүннөттү башта деген жери жок. Ким сүннөттү тирилтсе, жакшы сүннөттү тирилтсе деген сөз келип атат дейт. Биз айтабыз жок. Жакшы сүннөт тирилтсе деген сөз келген жок бул жакта. Анткени ким жакшы сүннөт тирилтсе деп ошону түшүнөбүз, бирок жаман сүннөт бар бунда. Жок да турабы? Демек антсек жаман сүннөт тирилтүү болуп калат да. Санна исламда пайгамбар айтты, жакшы сүннөттү санна баштаган болсо, жаман сүннөттү баштаган болсо, санна деген сөз келгени иптида бул баштады. Анткени Алла Таала өзү ошол санна деген сөздү көп колдонот да бул жакта. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи Муаз радиллаху анху, Муаз. Пайгамбар сахабалар намаз окуп атканда кечигип келгендер бар да. Кечигип келгенде эмне кылабыз биз? Имамга. Уюп бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Андай кылчу эмес экен да башында. Сурачу экен, канчанчы рекет? Канчанчы ким каякта жүрөт? 4-чү рекет. Пайгамбар 4-тө окутат. Сен калып калдың. Азыр мен окуй кылайын 3-тү. Дени кошулчу экен да. Муаз келди дагы дейт. Баарын карады дагы, пайгамбарды карады. Бирөө аркасынан кууп бартат. Бар го ошондойлор. Бир сахабачы. Бирөө кууп жетейин деп калды, бирөө кошулуп турат дейт. Муаз келди да, радиллаху анху карап туруп пайгамбар кыямда турат.
түпсіз пайғамбарға қосылды дейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи намазды бүткеннен кейін не айтты дейді? Инна муазан қад санна лакум суннатан кадалика фафалу. Шындығында муаз сілерге бүгін жаңы сүннет баштады дейді да. Жақсы нәрсені қылды дейді. Ушундай кылгыла силер дагы деп койду дейт. Демек санна деп айтты дейт да. Санна. Муаз бүгүн силерге жаңы нерсени баштады дейт да, көрдүңөрбү? Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтат? Адам алейхиссаламдын баласы эки бир тууган бирөөсүн өлтүрүп салганда пайгамбар хадисте биякта эмне деп айтат? Ошо санна деген сөзгө далил келтирем да, угуп кала турган болсо, ошого мисал үчүн түшүнүктүү болсун депчи. Мисал үчүн бул жакта Адам алейхиссаламды коюнча, Адам алейхиссаламдын баласы Аввалун ман саннал катла дейт да. Эң биринчи пайгамбар хадисте бар экен, узул хадис. Эч бир адамды зулумдуулук менен өлтүрбөгүлө. Анткени Адам алейхиссаламдын баласы эң биринчилерден болуп саннал катла, өлтүрүүнү санна, сүннөт кылып баштады дейт да. Демек ал тирилтүү эмес экен да, көрдүңөрбү? Сүннөт кылды дегенде булар тирилтүү деп түшүнүп атпайбы? Биз сүннөт кылды дегенде баштады, жаңы баштаган деген сөздү айтып атабыз. Ошон үчүн хадиске келсек, пайгамбарыбыз ким жаңы нерсени, жакшы нерсени баштаган болсо ага сооп берилет, жаман нерсени баштаган болсо деген сооп берилет дейт да. Ошентип экинчи тармагы эмне деп айтты? Жаман сүннөт бар, жаман бидат бар, жакшы бидат бар деп. Үчүнчүлөрчү? Үчүнчүлөр фукахалар булар, факихтер. Өзү бидат деген термин жок дейт. Шариатыбызда, мазхабта бидат деген термин жок дейт. Эмне деген термин бар десе, фарз бар, важип бар, сүннөт бар, мустахаб бар, мубах бар, фарздын тескери арам бар, сүннөттүн тескери макрух бар, важиптин тескери макрух бар, тахрими танзихи бар, болду дейт. 7-8 ар жагында бидат деген жок дейт. Ханафилерде бидат деген жок, маликилерде жок, шафилерде жок, хамбалилерде жок. Бүттү ушул эле фарз, важип, сүннөт бүттү ушул эле дейт да. Бидат каяка кетип калды десе, жок дейт. Жаңы бир нерсе пайда болдубу? Карап көрөбүз дейт. Мазхабтын терезеси менен. Ал нерсе же фарз болуп калат, же важип болуп калат, же сүннөт болуп калат, же мустахаб болуп калат. Же ал нерсе кылыш арам болуп калат, же макрух болуп калат дейт. Бүттү ушул терминге эле салып коебуз дейт. Болду дейт. Жакшы бидат, жаман бидат дебейбиз дейт. Болдубу? Мисал үчүн бирөө келди дагы. Мен эмне кылам деди? Мисал үчүн эмне деп мисал келтирсек болот? Абдулла бин Масуд күнү жума сайын 4-күнү сабак уюштурчу экен. Хадис жок. Жаңы пайда болду да. Карады да Абдулла бин Масуд деди, азыркы учурда ушундай кылышым важип деп койду. Ушинтип болдубу? Ошентип 3 тайпага бөлүндү, экөөсү туура, бирөөсү такыр туура эмес деп келебиз. Эми бир аз калды, сабыр кылып койгула. Сахабалар пайгамбар кылбаган нерсени да кылышканбы деген суроо келет да. Кылышкан. Бирок муштахид сахабалар. Куран хадистен өз алдынча өкүм ала турган сахабалар. Эреженин негизинде түп-түз эмес да. Ушинтип болдубу? Мисал үчүн Билал радhiyallahu anhu пайгамбар эмне деген? Билал, бейиште мен сенин кадамдарыңды көрүп атам. Эмне ишти кыласың десе, дарат алам. Андан кийин 2 рекет намаз окуйм деген. Хадис жок. Эч ким кылган эмес. Билал эле кылды. Пайгамбар мактады. Демек сахабаларды аз айтып берем. Пайгамбар тирүү кезинде кылгандары бар, кеткенден кийин. Билал бидат кылдыбы? Жок. Динденби бирок бул? Динден. Түшүнүп болдубу? Хубайб бин Ади деген сахаба болгон да. Өлөр алдында шахид кетерди. Дарат алып 2 рекет намаз окуган. Мындай хадис жок. Өлөр алдында 2 рекет намаз окуду деген. Хубайб бин Ади кылган. Бирок Хубайбтан кийин бардыгы ошентип баштаган, өлө тургандар 2 рекет окуй баштаган. Бул деген кайсы жанагысы 3-үнчү хадиске келет. Ким жакшы ишти баштаган болсо, ошол сооптун баары кимге кетет эми? Хубайб бин Ади кетет. Ансарлардан бирөө Куба мечитинде имам экен. Намаз окуса эле Фатиха, Ихлас анан Зам сүрө. Фатиха, Ихлас анан Зам сүрө. Ихласты эле окуй бераткан да. Ихлас окуду дегенчи. Сахабалар башып эле Алланын элчиси күнүгө ихлас, Зам сүрөдө ихласга бидат кылып аткан жокпу деген мааниде болчу. Сиз кылбаган нерсени кылып аттырган. Сурайт экен пайгамбарыбыз, эмнеге мынтип атасың депчи. Десе, Алланын элчиси мен ихласты жакшы көрөм дейт да. Пайгамбарыбыз айткан экен, хуббука, сен ал ихласты жакшы көрөң, адхалакал жанна, сени бешикке киргизет деген дейт.
Сен бидаттын бешкелеттен келип чыгабы? Жок, динге туура келген нерсе болуп атпайбы? Туурабы? Ошондой. Анан мисал үчүн эң дагы бир сонун далил да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Самиаллаху лиман хамидах десе, аркада бир сахаба Роббана лакал хамдан кафиран таййибан мубаракан фих деп узун дуа кылып салды дейт да. Хадис жок мынтип айт деген. Пайгамбар да айт деген эмес. Куранда да жок. Пайгамбар салам берип бүткөндөн кийин ким айтты бул дуаны дейт да. Урушайын азыр бидат кылды деген жок да. Ким айтты деген Алланын исми менен айттым дейт да. Сен айттың дейт. Ооба. Машалла дейт. Сен ушул сөздү айтканда асмандан бир риваятта 30, бир риваятта 70 периште көрдүм. Ушул сенин дуаңды талашып кагазга жазып ачкандарын дейт да. Соогун дейт да. Кара. Демек жаңы пайда болгон нерсе эгерде мазхабтын, Куран, хадистин, мазхабтын эрежесине туура келсе, динден болгон деген ошол, анда бул же фарз, же важип, же сүннөт, мустахаб, макрух, же арам болуп калат. Мисалы үчүн мен процент алсам, өзүм ойлоп таап алдым жанагындай. 100% албайм да. Эмне кылам? Жанагындай пирамидаларды ойлоп, монт башты айландырам да. Болдубу? А жыйынтыгында эмне болот экен? Процент сыяктуу болуп калат. Бул бидат, арам. Көрдүңөрбү? Бидат дейм, арам деп эле коем. Болдубу? Бирөө мисалы үчүн дагы баланча күнчө кылат. Мисалы үчүн адал этин алат экен дагы, бир жакка салып коет, ал жактан жанагы чочконун немелеринен келе турган болсо, ДНК-ларынан келген болсо. Анда ага да өкүм берип коелом. Мисалы динде жок нерсе, макрух депчи мисалы үчүн, көрдүңбү? Ошол сыяктуу. Эми сахабалар пайгамбарыбыз кеткенден кийин кандай иш кылышкан? Абу Бакр радыйаллаху анху Куран чогулту. Пайгамбардын убагында Куран чогулду беле бир китепке. Чогулткула деген хадис барбы? Жок. Бидат кылдыбы? Абу Бакр радыйаллаху бул нерсени азыр кылыш фарз деп ойлоду да. Иштихат көрдүңөрбү? Үчкө чыгып атабы үчүнчү алымдардын катмарына. Ошол. Анткени Умар барды да радыйаллаху хафиздер өлүп атышат, карылар, кырылып атышат. Түшүрөлү китепке де мен кантип кылам пайгамбар кылбаган нерсени десе, жок. Азыр кылыш фарз деди да. Биринчилерден болуп эмне кылды? Куран чогулту. А Умар эмне кылды радыйаллаху? Пайгамбар тарайх окуганда бир окуду, эки окуп, үч окуп чыкпай койду. Пайгамбар Умар чыгарды кайрачы. Бир имам, бир жамаат, бир мечит кылды. Тарайхты. Анан карап туруп, кандай сонун бидат деген оозунан чыкты сөз. Бул кандай сонун бидат деди да. Кандай сонун бидат дегенде кайсыл көз менен карайбыз? Биринчи топпу? Жок. Каласаң экинчи топ менен кара, жакшы бидат. Каласаң үчүнчү топту кара, азыркы учурда ушул сүннөт деди да. Көрдүңөрбү? Анан эмеде талбия кантип айтылат эле ажылыкта, умрада? Лаббайк Аллахумма лаббайк деп. Пайгамбардан келген ушул. Бирок Умар өзүнө кошуп койгон жери бар. Лаббайкта, лаббайк маргубан деп кетет узун. Хадис жок андай. Абдулла ибн Умардыкы бар, лаббайк ва ругба илейк деген бар. Хадис жок андай. Кимден? Анас радыйаллаху анху лаббайк хаккон хаккон дейт. Хадис жок андай. Пайгамбар кеткенден кийин мисалы үчүн. Усман радыйаллаху анху эмне кылды? Усман радыйаллаху катары менен кетпайсыз? Усман радыйаллаху анху пайгамбардын заманасында жумада бир эле жолу азан айтылган, бир эле жолу. Жана имам минбарга чыгат го, азан айтылып атпайбы? Ошондо эле айтылган экен. Бирок Усман радыйаллаху анху келгенде ага чейин дагы бир азанды кошкон. Биз айтып атпайбызбы сыртта эшикте азан. Ошону Усман радыйаллаху анху кошкон экен да. Көрдүңөрбү? Демек ал учурда важип болуп калды аны кылыш. Пайгамбар кылган эмес. Алейхиссалату вассалам. Абдулла ибн Масудтун, Абдулла ибн Аббастын ат-тахиятта өзлөрү кошуп койгон да сөздөрү бар, дуалар. Келет да ошентип китептерде. Ал эми сахабалардан бар го, жолугат эле, кетип атканда Аср сүрөсүн бир-бирин окуп кетишет эле. Пайгамбар антип келип айткан эмес. Бирок алар эмне иштихат кылбашты? Ушундай кылыш мустахаб деген өкүм чыгарбашты. Анткени Аср менен бири-бирибизге эмне кылат экенбиз? Алланы эскертет экенбиз, даават кылат экенбиз деген болуп калды. Абу Зар деген сахаба билесиңер? Абу Зар намаз окугандачы нафилде окуй береткен да. Канчанчы рекетке келгендер билбейт экен. Окуй береткен. Ашты Абу Зар сен кеде таш ат-тахиятта отурбай кеткенсиң, турбай. Сен рекеттериң өзү билесиң да кандай десе, Алла билсе болду деп коет экен да. Эми андай кылыш жакшы эмес, бирок кара булар эмне кылып атышат? Иштихат кылып атышат да. Абдулла ибн Масуд жана айтканда 4-күн сайын адат кылып алыптыр, сабак берет экен. Андай хадис жок мисалы үчүнчү. Бирок динден болуп атабы сабак бериш?
элдерди дабат кылыш динденби, динге каршы келбей эзбөгүнө жок деген сөз бар. Албетте динге каршы келгендерге сахабалар өтө катуу турушкан, кызганыч турушкан да. Ошон үчүн кайсыл динден эмес, аны мазхаб чечет да. Сен түз Куран хадисти билип алышың эмес. Болдубу? Ошол мазхаб кандай чечип берген болсо, ошонун негизинде кете баштайт. Ошонун негизинде кете баштайт. Ошон үчүн жаңы пайда болгон нерселерди мазхабтын алымдары Абу Ханифа кандай деген, Имам Малик кандай деген, Имам Шафи кандай, Ахмад Ханбал, аларды ээрчиген мазхабтын ичиндеги алымдар кандай караган, ошону карамайынча биз мынабеки бидаат эмес деп айтканга укугубуз жок болот. Болдубу? Алла субханала ва таала бардыгыбызга ушул айтылган сөздөргө, маселелерге амал кылганга Кудайым насип кылган болсун. Алла таала акыретте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн тирилткендердин катарында коштун. Анткени бидаат маселесинде пайгамбар капа болгон да. Каусар сүрөсү түшкөндө билесиңер да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түш көрөт да. Ошондо түшүндө айтат, Каусар деген көл бар экен. Ошол жакта менин үммөтүм ичип атыптыр дейт да. Чынылары жылдыздан көп деп келет го. Ал ичсе ал сууну бейишке киргенде өмүр түбөлүктү чаңкабайт экен депчи. Аны ар жакта да менин үммөтүм турат дейт. Бирок периштелер эмне кылып атат дейт, тозуп атышат дейт. Мага өткөзбөй, көлгө өткөзбөй дейт. Анан мен жанталашып үммөтүмдө кел бияка десем, периштелер келтирбей атат дейт. Эмнеге келтирбей атасыңар десе, Алла не сиз билбейсиз. Булар сиз кеткенден кийин диниңизге жаңылык киргизип бидаат кылышкан деген түшүнөт да. Болдубу? Ошон үчүн бидааттан Кудай таалам сактаган болсун. Алла таала бардыгыбызга дүйнө ахиретте бактылуу болгон болсун. Саллаллаху таала алейхи ва халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин.